коррупцияға қарсы натыйжалы күреш үшін саналы технологияларды киргизүү зарыл. Менин жалығы менен былтырдағы, быйылдағы өлкөнү санариттештирүү саясаты артыкчылыктуу багыт катары аныкталды. Инновациялык методдорду, алдыңкы маалыматтык технологияларды колдонууга негизделген чечимдерди кабыл алуунун ачык айкын жана отчеттуу системасын тез калыптандыруу керек. Ошондуктан коопсуздук кеңештин санариттештирүү чөйрөсүндөгү чечимин ишке ашыруу өтө маанилүү. Бул багытта маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине жаңы жетекчи дайындалгандан бери мына бир катар ийгиликтүү иштер жасалды. Кай жетекчи жоопкерчилик менен мамиле кылса, ал мамлекеттик органда жакшы жылыштар бар. Айрым мамлекеттик органдарда иштин жүрүшү канааттандырарлык эмес. Мөөнөтү 6-7 ай мурда өтүп кеткен айрым иш-чаралар аткарылбай калууда. Мисалга саламат сактоо, билим берүү жана илим министрлигинде иш ойдогудай жүрбөй жатат. Санарип Кыргызстан концепциясын ишке ашырууга жооптуу мамлекеттик органдардан ыкчамдыкты талап кылам. Санариптештирүүнү саясат тоскоолдук кылуу, саботаж кылуу бул мамлекеттин, өлкөнүн, элдин келечегине кыянат кылуу менен барабар. Мына азыр мен отурам, премьер-министр, жогорку төрагасы, мен аппарат отурат. Булга өзгөчө көңүл буруш керек. Муну тездетишибиз керек. Биз дүйнөлүк коомчулуктан артта калбашыбыз керек. Мына технологиялар күн эмес саат сайын өзгөрүп атат, көрүп атасыңар. Ошону артта калбай биз да киргизишибиз керек. А биз мурунку технологияга киргизе албай атабыз азыр. Кээ бир жетекчилердин кайдыгер мамилесинен. Мен дагы айтам, санариптештирүү менин президенттик ишимдеги эң артыкчуу багыттын бири. Бул ишимдин маңызы. Ошону ойлоп алып кутулам деп. Муну 3 айдан да карайбыз, 6 айдан да карайбыз. Санариптештирүү боюнча коопсуздук чечим кабыл алган концепцияны ишке ашыра алган жетекчилердин баарыңар тең жооп бересиңер.